Бак Ата районунун Ак Дөбө айылынын тургуну Валентин Ганюк Mercedes-Benz E300 унаасын кайрадан жасады. Жөнөкөй айыл тургуну бул унааны кайрадан жасап чыгууну көп жылдардан бери ойлоп келген. Бул унааны кардарлар 35 000 АКШ долларга сатууну суранган. Бирок ал унааны сатуу үчүн эмес, өзү колдонуу үчүн жасагандыгын белгиледи. Ал унааны 2015 жылдын жаз айларынан тарта жасап баштаган. Я ее делал в Бишкеке. Я ездил в Бишкек по 2-3 недели. Там жил, делал ее. Собирали мы ее, если по времени, полностью, если рабочие дни посчитать, где-то 6 месяцев. 5,5-6 месяцев. А так это продлилось дольше, потому что некоторые запчасти с Германии приходили, некоторые здесь, на базаре, на разборе. Все это собиралось, подгонялось. Все собиралось, точилось на координатном станке. Простой токарный станок здесь не участвовал. Валентин Ганюк Nissan Patrol унаасынын башкы темирин, тактап айтканда 4 дөңгөлөктү бириктирип туруучу темирин, Mercedes Sprinter унаасынын коробкасын, ГАЗ-69 унаасынын рамасын, Geländewagen үлгүсүндөгү унаанын разатка тетигин, Mercedes E300 үлгүсүндөгү унаанын чанагын жана моторун, ошондой эле Jeep үлгүсүндөгү унаанын дөңгөлөктөрүн бириктирип жасаган. Машины от разных, так скажем, кузов 124 Мерс. 124 Мерс кузов, патрулевские мосты, ГР именно, раздатка с Г-класса, есть знаменитый Вольф, такой Мерседес Вольф Геленваген, именно с Вольфа, и Спринтер коробка. Мотор родной, кузов родной, так ходовые качества сами видели. В горах очень хорошие, ну, я говорю, в Бишкеке с кем начинал делать Тимиркул, он снимался раньше каскадером, от него много идей от ходовки. Это его очень заслуга, это не моя выдумка. Жалпысынан 16 000 АКШ долларын коротуп жасаган автоунаа бардык жерде жүрө алат. Анын кара коюн жайлоосуна сарайы жана мал чарбасы болгондуктан унааны ал жерге барууга ылайыктап жасаган. Өзүңүздөр күбө болгондой бул унаа тоо таш, ал тургай ийри каналдардан дагы өтө алат. Айыл жергесинде бул немец улутундагы тургунун ойлоп табуусу ар кандай социалдык тармактарда кызыгууну жаратууда. Валентин Ганюк үй бүлөлүү, 4 баланын атасы. Келечекте дагы немис унааларын кураштырууну көздөп жатат. Эмне үчүн Mercedes үлгүсүндөгү унааны жасадыңыз деген суроого ал бул унаа кышкысын жылуу болот, жайына чаң кирбейт, ичи жумшак деп жооп берди. Норузбек Шабдамек уулу, Чыңгыз Бокош, Бак Ата району.